Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чегарасы кандай шарттарда чечилгенин, шахматтын доскасы сыяктуу жайгашкан үйлөрдүн тагдыры кандай болору тууралуу Кабар маалыматтык агенттигине комментарий берди. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Өткөн жылдын соңунда Кыргыз-Тажик чегарасын тактоо иштери толук бүткөнү тууралуу маалымат чыгып, бул кабарды көпчүлүгү кубануу менен кабыл алышкан. Кечээ эле Баткендеги чегарага тарапташ Карабах айылынын тургуну бул кабар 2 жыл тургундарында жүргөн жакындарын үйүнө алып келүүсүнө себеп болгонун Азаттык радиосуна билдирген. Ал акыркы чегара жаңжалынан кийин 2 жылдан бери айылда жалгыз жашап келгенин, чегара такталды дегенден кийин көпчүлүк кооптонбой калганын, айылдарга кайтып келип жатканын, кадыресе турмуш калууна келгенин айтат. Ошол эле учурда жергиликтүү кеңештин төрагасы Акылбек Дилшатовдо элеттиктерде илгери үмүт пайда болгонун, бирок чегара маселеси кандай чечилгени боюнча маалымат жоктугун билдирген. Ушуга байланыштуу Кыргыз-Тажик чегарасы кандай шарттар менен кайсы тараптын пайдасына чечилгени боюнча айтып берсеңиз. Чегара маселеси дээрлик бүтүп калды. Эки тараптуу кагаз иштери жүрүп жатат. Кагаз иштери бүткөндөн кийин өкмөттөр аралык комиссиялар кол коюшат. Андан кийин тышкы иштер министрлери кол коюшат. Андан соң эки өлкөнүн парламенттеринен ратификациядан өтөт. Ратификациядан өткөндөн кийин эки президент кол коебуз. Андан кийин нота алмашуу болот. Андан соң дагы 1-2 жыл демаркация иштери жүрөт. Ошондон кийин гана толук бүтөт. Эң негизгиси эки тараптуу макулдашууга жетиштик. Кайсы тараптын пайдасына чечилди деген сурооңузга жообум мындай. Эки өлкөнүн ортосунда чегара маселеси чечилип жаткан жерде бир тараптуу кызыкчылык өтпөйт. Сөзсүз түрдө эки тараптын тең кызыкчылыгы камтылган кезде маселе чечилет. 1000 километрге жакын чегара тилкебиз бар. Ошол тилкелердин көптөгөн жерлеринде талаш тартыш жерлер болгон. Алардын баарын теңме-тең чечкен учурлар болду. Андан сырткары чектеш айылдарыбызда шахматтын доскасы сыяктуу жайгашып калган үйлөр бар. Аларды да түздөп сыздык. Антпесек чегара кайтарууда эки тарапка тең абдан ыңгайсыздык жаратат. Эгер биз тарапка өтүп калган Тажикстандын үйлөрү болсо, тажик тарап аларды көчүрүп кетет. Эгер биздин тажик тарапка өтүп калган үйлөрүбүз болсо, биз көчүрүп кетебиз. Башка жерге үй салып беребиз. Жер аянттарынын көлөмүн да эске алдык. Кыскасы ар бир огороддун 1 метр жерин эсепке алуу менен маселелер чечилди. Демаркация иштери жүрө баштаганда толук маалымат алышат.